конференция өтіп Сауд Арабияның борбору Рияд шаарында келген қонақтарды кетчетіне көріп албетте біз биринчи күн катышып атабыз. Бардыгы сонун керемет. Аллах Таала ишибизге ийгилик берсин жана тынччылык болсун. Салам алейкум. Туғандар, қарбаңыздар, амансыздарбы, тынчсыздарбы. Мынакей буйруса, Аллах Таалага чексиз мактоолор жана шүгүрлөр болсун. Аллах Тааланын буйругу менен Сауд Арабиянын борбору Рияд шаарында мына ушундай жыйындар, международный конференцияга катышып аткан учурубуз. Албетте бул жерге кимдер келип, кимдер катышып атат десеңиздер, бул жерде дүйнө жүзүнөн жалпы инвесторлор жана делегаттар катышып атат. Айрыкча бул жерде медициналык форматтагы ушу международный конференция өтүп атат. Албетте биз дагы ушул Ак ниет аманат коомдук фондунун директору деп приглашение менен чакырылганбыз. Мына бүгүнкү күндө ушул жерге келип, бүгүн биринчи алгачкы күнүбүз, катышып атабыз. Алдыда сиздерге кандай кызыктар болот, кандай жагдайлар болуп атат, келген инвестор жана делегаттардын жолугушуулары, негизи эле алып барган жумуштары, мисалы компания ишканалары эмне кандай иштер менен алек болот, анын баардыгын ишмердүүлүгүн ушул келген инвесторлорго тааныштырып көргөзүп атыптыр. Кадимки инвесторлор вертолет менен келип, жана вертолет менен кетип атышат. Машалла, эмне деген бул көрүнүш, карабатчы, онда да бир вертолет. Нарага кетип атат, ошол учуп кеткан вертолет жаңы эле учту. Достор, мен жаңы эле айттым, жаңы эле айтып аткам. Мына инвесторлор кадимкидей тик учак менен келип, момтип бул международный конференцияга катышып, кайра ушундай тик учак менен кетип аткан кербези. Машалла. Карагыла, бул мындай айтканда дүйнөлүк деңгээлдеги гиганттардын, чоң инвесторлордун катышуусундагы бул международный конференцияда кимге Аллах Таала кандай жыйынтык натыйжасын берер экен, Аллах Таала кимге кандай мүмкүнчүлүк берет экен, бул бир Алладан. Аллах Таала берүүчү, кадырзат. Андыктан ушул Сауд Арабиянын борбору Рияд шаарында өтүп аткан бул эл аралык медициналык конференцияда чындыгында катышып атканыбызга бир четинен шүгүр кылабыз, бир четинен ушул жыйындан бир жакшы натыйжа алып кетиш керек. Машалла, эмне кылып атат бул? Бир нерсесин унутуп калып, кайра кайтты окшойт аркага.
Мына достор, biz катышып аткан кадимки международный медициналык конференция мына ушул чоң, өтө чоң дүйнөлүк деңгээлдеги ушул жыйындар залында өтүп атат. Аллах Таала чексиз мактоолор жана шүгүрлөр болсун. Мына бул жерде кандай эмне болгон конференция деп таң калышыбыз мүмкүн да. Жогоруда тиги учак менен учуп келип инвесторлор катышып аткан болсо, бизге окшоп сырттан ар мамлекеттен делегаттар келип катышып атат. Бул жерде бир топ ушундай технологиялык компаниялар жана медициналык компаниялардын катышуусунда ушундай бир керемет конференция өтүп атат. Ал конференцияда мына моментип инвесторлор жана делегаттардын жолугушуусу мына ушундай өтүп атат. Биз да бир тобуна кирип чыктык. Инвесторлор жана делегаттардын катышуусунда мынантип өздөрүнүн ишканаларында, ишкана дейм да, өздөрүнүн ушундай компаниялардын жеке бөлүнгөн жайында келген инвесторлорго же делегаттарга өздөрүнүн ишмердүүлүгүн тааныштырып атат достор. Ал эми жыйындар конференция залы мына тушта бир бөлүгү бул жакта өтүп атат, 4 бөлүк, 5 бөлүккө бөлүнүп өтүп атат окшойт. Sorry. Бул бир бөлүгү мына ушул залда өтүп атат. Машалла, мынакей. Кезек менен кирет. Бул кирүү үчүн жөндөн эле кире бербейт. Салам алейкум. Жөндөн эле кире бербейт. Кирүү үчүн достор мына мен жогоруда көргөздүм. Мынакей. Уюштуруп аткан мына Global Global мына ушундай медициналык компания уюштуруп атыптыр. Ал эми биз конок катары Медербек Сапарбаев, директор Акниет Аманат фонд 21-ден 23-нө чейин ушундай конференция болот. Мына ушул мен бир кыскача тартып кое берейин. Yeah, somebody clapped. That was amazing. Just a spontaneous clap. Do you feel like you've actually got some information that you're like, I can do something with this? I've heard things. My mind is starting to expand a little bit. There's always this interesting concept, I think, whenever we come to conferences like this, they say, your mind will explode, but by that time you won't even care. I think that's kind of what it feels like here. All right, we're ready for the next one. Are we ready for the next one? All right, okay. Augmented intelligent healthcare future prevention. For that, we have, I think there's something like that. Ушундай достор, мекендештер, международный медициналык конференция мына ушул залда бул. Анан бул залдын тетиги башында да башка жак. Достор, мен айткан инвесторлар менен келген ишкерлердин же компаниялардын ортосундагы келишим кандай болуп түзүлөт десеңиздер, мына бул жерде как нотариальный ушундай келишим түзүү борбору, мисалы кайсыл компания эмне келишим түздү, могул экрандан көргөзүп атат, канча суммага чейинки. Мына көрүп атасыздар цифраны. Мына ушунча суммага чейинки келишим контракттар ушул жерде түзүлөт экен. Жана бул контракттарды түзүүчү жай мына бул жер кадимкидей нотариальный кезекте күтүп отурган бир нече мына ишкерлер жана инвесторлор. Мына көрдүңүздөр.
Бұл конференция чындыгында bir жөнөкөй конференция болуп аткан жоктугун көрүп атасыздар. Бұл өтө маанилүү конференция болуп атат. Албетте бұл бир эле биз үчүн эмес, жалпы дүйнө эли үчүн, ишкерлер үчүн жана ушундай бир компаниялар үчүн өзгөчө маанилүү конференция өтүп атканына күбө болуп атабыз. Албетте бұл конференциянын натыйжасын договор түзгөн, келишим түзүп кеткен ушундай ишкана жана ишкерлер натыйжасын көрүшөт жана көрүп атышат. Балким алып кеткен инвесторлорду пайдаланышат. Албетте бул жыйын конференциянын мынакей негизги бөлүгү окусаңыздар болот 21-нен 23 октябрга чейин достор. Ал эми компания ишкана ишкерлердин ишмердүүлүгүн көргөзүүчү жай мына бул жакта. Жыйындар залы дагы төр жагында жана аяк башында. Мына ушул жерде Сауд Арабиянын Борбор Рият шаарынын бир четинде мына ушундай конференцияга биз дагы буйруса катышып отурабыз. Аллах Таалага чексиз мактоолор жана шүгүрлөр болсун иншалла. علي واحد بواحد لا تكونوا مدين واحد وجه بعض. المشكله تروح هم يجيكم خلاص خلاص مواجهه الجمهور. Maki çoğun gelişimdir düzgün olarak. Dostlar, sizler bu kadimki живой қатары байқап атсаңыздар керек. Жоқ, бұл жерде ушундай медициналык түшүндүрүү иши жүрүп атат. Эмне кылыш керек, bunday состояниеда кандай жардам бере алабыз, эмне иштерди аткарса болот деп доктор келген. Делегаттарга жана инвесторлорго түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атат. Өздөрүнүн кандай жардамдарын көргөзө алабыз деп. Урматтуу мекендештер, урматтуу достор, мен кайрадан сиздерге буга чейинки эфирде медицина жана технология борборунун башка бир бөлүгүн көргөзгөн болсом, ал эми мен азыр такыр дагы бир башка бөлүгүн көргөзөйүн. Чындыгында, урматтуу туугандар, бұл конференция өзі 3 күнгө гана белгиленген. Бирок 3 күндө жетишип үлгүрүп сабак алып калыштык чындыгында кыйын экен. Мына кадимки сабак өтүп атат. Көрдүңүздөр достор, мен азыр аябай мындай кызыкпаган нерсе жок экен. Негизи биздин мамлекетибизге эң бир керектүү маселелердин бири мен кызыккан, но скорый машинага кызыктым. Көрүп атасыздар, ичинде толугу менен оборудованиялары, ичинде кандай кылып бейтапка жардам берип кете бере тургандыгын бардыгын камтып чыгышкан. Бул Ford үлгүсүндөгү скорый машина экен. Мен буга чейин Toyota үлгүсүндөгү скорый машинасын көрдүм. Мына бул жерде дагы азыр түшүндүрүү иштери жүрүп атат. Машинанын ичин көрүп атасыздарбы?
skori машинаны için. Emittimeli komfort. Beytap ооруп қалған учурда skori машинасы жана жардам берүүчү дарыгерлер больницага чейин жөн гана алып келбестен ушул оборудование, ушул аппараттардын негизинде бейтапка өз жардамын убагында көргөзүп калыштык керек. Мына ошондой чындыгында мыкты skori машина экен. Мен буга чейин Toyota машинасын көрдүм. $50,000 башталат экен. Бири-бирибизден ушундай номер жана электрондук почталарыбызды алып алдык. Балким дагы түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, балким мүмкүнчүлүк болуп, кыскасы кайсыл жерде болбо за границага алып барып беребиз дейт. Кайсыл жерде болбо границага алып барып жеткирип беребиз. Таможня эмелер эч маселе болбойт дейт. Мынакей көрүп атасыздарбы, жаш балага кандай жардам көргөзүш керек айтты. Урматтуу туугандар, медицинага оорубаган адам жана медицина тармагында кызмат кылбаган, иштебеген дарыгер бул мен көргөзүп аткан видеого кызыкпашы да мүмкүн. Бирок эч кимдин башына бул сыноону орун алып келбесин. Ошондуктан, урматтуу туугандар, урматтуу кыргызстандыктар, ооруну жашырсаң өлүм ашкера деген кыргызда сөз бар. Ооруну алдын ала алышыбыз керек биз. Ооруну алдын алсаң, анан ден соолугуң мыкты болот. Мыкты болсоң, өлкөңө пайдаң тиет, кызматың тиет. Дениң таза болсо, анан жашооң уланат, жумуштарың уланат алды карай. Бул дагы медициналык бир оборудованиянын бир түрү экен. Мынакей мен өзүм чындыгында медицина тармагында окуган эмесмин. Бирок туугандар, бирок мен ушул канчалаган бейтаптарга жардам берип, бейтаптардын ден соолугу менен алышып жүргөн инсан катары бул нерселерге, бул оборудованияга кызыгам. Өзүм иштетпесем дагы элибизге, мекенибизге ушул оборудованияны түптөгөнгө себепкер болуп калсам деп мен чындыгында дүйнөнүн көп булуң бурчун кыдырдым жана изилдендим, издедим, аракетимди жасадым. Балким менден көп нерсе жетишпей аткандыр. Мынакей бул жерде дагы карагыла. Бүт ушул мына бул жакта инвесторлор жана компаниялар ушу келишими түзүлүп атат. Сүйлөшүү жолдору жүрүп атат. Бирок бул медицина тармагында бул кадимкидей эле туугандар бизнестин бир түрү экенин түшүндүм да. Негизи эле ушундай. Ошон үчүн дары ташышат, ошон үчүн частный больницаларды ачышат, ошон үчүн көп кыскасы аракеттерин жасашат колунда барлар. Ошого мейли. Бирок жеке бизнес, жеке бир бизнес үчүн болсо деле элибизге кызматы тие тургандагыдай өнүккөн медицина борборун Кыргызстанга түзүп алган болсо, чындыгында керемет болор эле. Кудайга шүгүр, жаман эмес. Мамлекетибиз бир топ алдыга жылып атат. Медицина өнүгүп атат. Жакында эле Турция менен келишим түзүлдү. Бөйрөктөн баштап операция жасалып атат. Бирок дагы да аракет жасаш керек да. Мына көрдүңүздөрбү, мен азыр сиздерге көргөзүп аткан бул айрыкча медицинанын бүткүл компаниялардын, ишканалардын аттары, компаниялардын ушу ишмердүүлүгү, мына ушул. Мен азыр башына чейин бир кыскача сиздер менен көргөзүп кетейин. Анан астымда кандай адамдарды көрүп атасыздар, кездештирип атасыздар, анын баарын көрүп атасыздар. Мынакей. Достор, билесиздерби, кээ бир спортчулар бир бутунан айрылып, мына момундай жасалма бут менен чуркап биринчи орунду алгандар жок эмес, карагыла. Жүрөгүңдү түшүрөт го. Айла жок, аргасыз адам катары баскысы келет, бирок
Бирок деген ушундайдын жардам менен пайдаланат. Ал эми бул дагы бир медициналык кресло экен. Кайсыл эмесинде экен бул, а? Так. Анан өзүм эле көрүп кетпестен кимдир бирөөгө пайдасы тийип калат деп убактыма карап атайын тартып аткан жайым, достор. Так, мен мына машинаны айтып атам, мына Toyota. Ушул машинага аябай мен кызыктым, скорый машинага. Себеби дөңгөлөктөрү бийик, өзү да бийик экен. Анан биздин Кыргызстанга жарай тургандай экен да, астылары рессор экен, карала. Тоолуу аймактарга жарай турган машина экен да. Бирок ичинин комфорттуулугу жанагынчалык эмес экен, но керемет экен. Бирок бул чоң экен, мынакей, машалла. Бул чоң экен. Мен бир кыскача сиздерге ушундай бир Сауд Арабиянын борбору Рият шаарында өтүп аткан международный ушундай бир медициналык конференциядан бир кыскача сиздер менен бөлүшүп аткан жайым. Албетте достор, мекендештер, мен бул жерде көп нерсеге таң калып атам. Дүйнөнүн булуң бурчунан келген инвесторлордун жана кадимкидей легальный, документальный келишим түзгөн суммаларын көрүп алып аябай таң калдым. Мына ошондой деңгээлде келишим түзүлүп, дальше алар кандай эмне кызматтарды аткарышат, аны ошол түзүлгөн келишимдин ичинде болуш керек. Бул накталай төлөмдү төлөп алып анан алып кетиш керек деген деле жайы жок болуш керек. Бул, урматтуу туугандар, кадимкидей бөлүп төлөө иретинде дагы келишим түзсө болот.